Мана ушундай көмөк чордондор берген электр энергиясы жеңил өнөр жайдын ишмердүүлүгүндө зор мааниге ээ. Бул тутум экономиканын маанилүү тармагынын бири. Мындан улам өлкөдө жеңил өнөр жай тармагынын ишин жигердүү илгерилетүү боюнча жумуштар улантылат. Мындай пикирин өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Чүй районундагы текстиль транс ишканасынын ачылыш салтанатында билдирди. Фабрикадан өндүрүлгөн продукциясынын 90% сыртка экспортталат. Кененирээк кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажы. Заманбап жабдууларда жиптирип, экинчиси кездемени даярдоого кам көрүп, дагы бири боеп жатса даяр болгон кездемени ыгы менен таңгактап жаткандары бар. Завод минтип ноябрь айынан бери сыноо ыргагында иштеп жатат. Андан бери алгачкы даяр продукция Казакстанга экспорттолду. 10 миллион рубльга буйрутма берген Орусия кезегин күтүп турат. Жергиликтүү кардарлар да буйрутма берген. Баштапкы баскычта күнүнө 10 тоннага чейин даяр продукция өндүрүлсө, келечекте кубаттуулукту жогорулатып суткасына 30 тоннага чейин кездеме чыгаруу максаты бар. Материалдар, трикотаж материалдары бүгүнкү күндө мындан ич кийимдер тигилет, үстүңкү кийимдер тигилет. Экспорттолгон Евразиялык экономикалык союзда сатылат. Андан сырткары Европага да чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Техникалык базабыз, сырьевой базабыз бардыгы туура келет, стандарттарыбыздагы сертификаттар алынган бар. Ишкана эми жекеле Чүй облусу үчүн гана эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ болорун айткан өкмөт башчы фабрика районду дотациядан чыгарууга көмөктөшөрүнө ишеним артты. Анын үстүнө Кыргызстандан тигилген кийим-кечелер чет элдик рыноктарда өтүмдүүлүгү мыкты. Ата мекендик ишканалар чыгарган товарларды ЯЭП базарына сатууга кеңири мүмкүнчүлүк бар. Мындан улам өлкөдө жеңил өнөр жай тармагынын ишин жигердүү илгерилетүү жумуштары улантылат. Кыргызстанда жасалган логотип менен чыгарылган тигүү продукциялары кымыш өлкөлөрүндө гана эмес, алыскы чет мамлекеттерде дагы кеңири таанымал болуп, көп сурала баштады. Тигүү продукцияларынын экспорту республиканын экономикасы түзүп турган маанилүү тармактарынын бири болуп саналат. Тигүү өндүрүшү биринчи кезекте биздин жарандарыбызды иш менен камсыз кылат. Экинчи жагынан кандайдыр бир деңгээлде эмгек миграциясын басандатууга жардам берет деп ойлойбуз. Жээнбеков мындай өңүттөгү ишканалардын санын дубандарда да көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Кездеме өндүрүүчү фабрика Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан берилген жеңилдетилген насыя менен ишке кирди. Долбоордун жалпы наркы $9,5 миллион. Анын ичинен $7,5 миллион АКШ доллары фонддун линиясы боюнча берилген. Ушул завод биринчи айтып кетейин 3 этабы бар. Биринчи этабы $7,5 миллион. Экинчи этап 9, үчүнчү этап 25 миллион болот. Ушул 10 айдын ичинде ушул завод иштеп кетти да. Ишкана жетекчиси фабрика алынган насыяны 5 жылда актайт деп тилек кылып турат. Азыр 150-гө чейин жумуш орундары түзүлгөн. Фабрикадагы негизги заманбап жабдуулар Түркия, Тайвань, Кытай жана Даниядан алынып келинген. Азырынча кездеме чыгарып жаткан фабрика чийки затты килограммын $7 Өзбекстандан алууда. Келечекте бул чыгымдарды азайтып, пахтаны өстүрүп, аны кайра иштетүү боюнча өзүнчө завод куруу максаты бар. Муну ишке ашыруу үчүн ишкана өкүлдөрү Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондуна каражат сурап кайрылган. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.